ККМ кызмат көрсөтүү же соодада товардын баасы жана башка маалыматтар камтылган дүмүрчөк. Башкача айтканда чек чыгарып берүүчү аппарат. Үстүбүздөгү жылдын январь айынан тарта дал ушул ККМ аппаратын Жалал Абад шаарында 1352 жеке ишкер колдоно баштаган. Ар бир клиентке чек чыгарып беребиз. Мен бул жерге иштегениме 6 ай болуп атат. 6 айдан бери артыкчылыгы башкаларга караганда жакшы. Сроктору менен ар бир дарынын аттары менен чыгат. Ошол артыкчылыгы жакшы, кассаң деле так болот. Кардарларга кайра жакшы. Сразу чеги менен ой жакшы деп болбосо цена жазып берчи деп суранышпайт. Сразу чеги менен алып кетишет. Возврат сутканын ичинде возврат кылсак болот. Бүгүн алып кетсе, эртең алып келсе, кайра биз возврат чыгарып беребиз. Сразу чеги менен келсе, сразу возврат кылып беребиз. Плюсу ошо эсепте отурбай общий счетты басып чыгарып койгон мына ошо жакшы. Отчетторду алганда ушу менен эми чегин чыгарып коем, болду ошол эле да. Отчетность ошо кагаз менен тапшырып коем. Ошол эле болот. ККМ аппараттарынын артыкчылыгы сатып алынган буюмдун баасы так көрсөтүлүп, анын сапатына жана мөөнөтүнө кепилдик болуп берет. Кардар буюмду кайтарып же алмаштырып алгысы келсе, дүмүрчөктү пайдаланса болот. ККМ аппаратын колдонгон жайлардан соода кылган жарандар эсеп дүмүрчөктү сөзсүз талап кылышы керек. Чек берген өтө жакшы. Чек менен иштеген жакшы да. Кардарга да ишенимде болот. Сатып алуучуга да, сатканга да безопасность болот деп азырдарлар билип атабыз го. Кыргызстанда ККМдин 2 түрү киргизилген. Тагыраагы кадимки көзөмөл кассалык аппарат болсо, экинчиси программалык көзөмөл кассалык аппарат. Жалал Абадта ККМ аппаратын 1006, ал эми программалык аппаратты 346 ишкер колдонуп жатат. Салык кызматынын маалыматына караганда шаар боюнча дагы 2300дөн ашык ККМ аппараттары орнотулушу керек. Ишкерлер ККМ аппараттарын кайдан алышат? Бүгүнкү күндө Керемет жана Айыл банк, РСК банктарынан ККМ аппараттарын акылсыз алса болот. Ай сайын аппараттар үчүн абоненттик төлөмдү төлөп турушу зарыл. Деген менен мында 3 кызматты бир аппаратта колдонуу мүмкүнчүлүгүн алат. Ошондой эле салык кызматы тарабынан программалык ККМ аппараттарын уюлдук телефондоруна орнотсо болот. Ага дүмүрчөк чыгара турган аппаратты кошуп алууга туура келет. Салык мыйзамында эгерде 8 миллионго чейин жетпесе, оборот 1 жылдык обороту жетпесе, ошол киши жеке ишкерлер салыктан 3 түрүнөн бошотулат да. Бул налог с продаж, налог на прибыль, анан НДСтен бошотулат. Подоход соцфонд, земельный имуществолорун бул төлөш керек болот. Милдеттүү түрдө контролдук кассалык машина колдонуш керек деген айтып түшүндүргөнбүз. ККМ аппараттарын колдонуу салык маселесин гана эмес, өлкө экономикасынын бир бөлүгүн кармап турат. Анын эсебинен айлык акы, жөлөк пул жана пенсиялардын көбөйүшү толук мүмкүн. Ага кошумча көмүскөдөгү соода экономикасын ачыктап, салык төлөөчүлөрдүн катарын калыңдатат. Кээде так кассада товардын чек берип коет атпайбы? Жок, ал эмес, скриншоту бар, чекти талап кылыш керек. Ошондо сатып алуучулар дагы керектүү дагы контролдой алат да. Салыктын түшүшүн. Элдин да салымы болот бюджетке. Кассалык аппараттарды киргизүү бул жанагы жашырып бекитип келгендерди ачык алып чыгуу мурункудай беките албай калат. Ошонун эсебинен казына көбөйөт, бюджетибиз өсөт, айлык акы, эмгек акы, пенсия басабайлар көбөйөт. Салык кызматы тарабынан ККМ колдонбогон юридикалык жактарга 23 000 сом, ал эми жеке жактарга 7,5 000 сом айыппул салынат. Эгер чекти бербей койгон учурда 3 000ден 13 000ге чейин айыппул салуу каралган. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.